Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздар, урматтуу Учкунбек YouTube каналы катталуучулары, мекендештерге зарыл болгон маалыматтарды сиздер менен бөлүшмөкчүбүз. Андыктан каналга катталып, бирден лайк басып, группа контакттары менен максималдуу түрдө бөлүшкөндү унутпаңыздар. Көпчүлүк мекендештерибиз Амина боюнча суроо талаптар бүгүнкү күндө аябай көп. Ошондой эле банкротство боюнча, алименттер боюнча, айлык ала албаган мекендештер боюнча бүгүн кененирээк сиздерге айтып бермекчимин. Амина боюнча Москва жана Москва областында гана иштеп жатат. Бул сентябрь айынан барган мекендештер үчүн Амина приложениясын Android телефонуна скачать этесиздер. Работа деп барган мекендештер үчүн бул тийиштүү десек болот мекендештер. Сиздер сентябрь айынан Москва жана Москва областына барсаңыздар, работа деп барган болсоңуздар, обязательно ушул сахарован кагаздары керек болот. Амина тиркемесине ушул эки сахарован кагазын тиркейсиздер, ошондой эле сүрөткө түшөсүздөр. Ошондой эле жашаган жерди белгилеп МВДга жөнөтөсүздөр. Ар 3 күн сайын жиберип турасыздар. Бул работа деп барган мекендештерге тийиштүү десек болот. Ал эми 18 жашка чейинки мекендештерибиз дагы бар. Алар мурункудай эле бала бакчага баргандар, ошондой эле мектепке баргандар, студенттер мурункудай эле ушундай кагаз түрүндө регистрацияны жасайсыздар. Ал эми работадан башка цель менен барган мекендештерибиз дагы бар. Гости болуп баргандар бар, транзит болуп баргандар бар. Алар дагы Амина приложениясына аларга тиешеси жок. Алар мурункудай эле ушундай кагаз түрүндө регистрациясын жасашат. Көбүнчө Амина приложениясы бул работа деп барган мекендештерге тийиштүү десек болот. Амина приложениясы Москва жана Москва областында гана иштейт. Башка областтарда мурункудай эле ушундай кагаз түрүндө регистрациянын квартира коюп каттоого турушат мекендештер. Ал эми биздин мекендештерибиз дагы эң көп чалгандар, банкротство боюнча чалгандар бар. Менин жакын тууганым банктан акча алып төлөбөй койду. Акчам 500 000 болуп кетти, 600 000 болуп кетти, 1 миллион болуп кетти. Эмне кылсам болот деген. Россия жарандыгы бар мекендештерге дагы тийиштүү бул, ошондой эле Кыргызстан жарандыгы бар мекендештерге дагы тийиштүү десек болот. Көпчүлүк мекендештерибиз бизге байланышат. Менин ата-энем өттү, жакындарым өттү, бирок Кыргызстанга мен чыкканга мүмкүнчүлүк болбоду. Себеби менин карызым аябай көп деген мекендештерибиз бар. Бул маселени кандай чечсек болот деген мекендештерибиз бар. Атайын мен юристтер менен кеңешип, банкротство менен чечсе болот. Буну выездерде атса болот. Мен ошол кыргыз жарандары, ошол багы 50 000, 20 000, 30 000 карызы бар мекендештер чалбаңыздар. 500 000ден жогору болгон мекендештерибиз аябай муктаж болсо, юристтерге кайрылсаңыздар, банкротство менен силерге жооп берет. Андан сырткары алимент боюнча дагы биздин мекендештерибиз аябай көп байланышат. Менин күйөөм 4 балам менен, 5 балам менен, 2 балам менен Москвада башка бирөөгө үйлөнүп алды. Күйөөмдүн алиментти кантип өндүрсөм болот деген мекендештерибиз дагы бар. Ошондой эле ушул эле көйгөй менен Кыргызстанда дагы бизге байланышкан мекендештерибиз бар. Кыргызстанда дагы юристтер бар. Ошондой эле Россияда дагы алимент боюнча юристтер бүгүнкү күндө иштеп жатат. Же болбосо апасы төлөй турган ошондой убактардагы алимент болот, атасы төлөй турган мүмкүнчө ушундай убактардагы болот мекендештер. Аны ошол юристтер чечишет. Андан сырткары мен айлыгымды ала албай калдым деген мекендештерибиз бар. Юристтерге кайрылсаңыздар, ошол айлык бербей жаткан мекемеге барып, сиздердин айлыгыңыздарды алып берет. Ошондой эле банкротство боюнча, айлык ала албаган боюнча, алимент боюнча аябай көп биздин мекендештерибиз кайрылат. Дагы биздин эң көп кайрылган мекендештерибиз мени жөндөн жөн эле депортация кылды. Эмне кылсам болот? Мен официалдуу эмгек келишим менен иштейт элем деген мекендештерибиз бар. Эмгек келишим сиздерге аябай бир чоң жардам берет мекендештер. Эгерде официалдуу иштеген болсоңуздар, ошонун негизинде дагы запретти снимать этип, сиздерди Россияга киргенге бир мүмкүнчүлүктөрдү түзсө болот. Ошон үчүн мен сиздерге ар дайым айта кетем, эмгек келишим бул чоң мекендештерге жардам берет. Мен запрет койгон канча жылга, эмне себептен деген мекендештерибиз бар. Ошол жакка сиздер юристтерге кайрылсаңыздар, булар жеке частный юристтер, акчаңыздарды аз-маз алат, бирок сиздерге так туура маалыматтарды берет. Канча жылга запрет койгон, эмне себептен койгон, кандай статья койгон, бүт сиздерге
толық түшүндүрүп айтып берет. Андан сырткары регистрациянын базада бар жок экенин билбей аткан мекендештерибиз бар. Эмгек келишим, трудовой договор базада барбы жокпу, ошону мен билбей атам деген мекендештерибиз дагы бар. Бизге аябай көп кайрылышат. Ошол мекендештерибиз дагы ушул жака байлансаңыздар, сиздердин базада бар жок экениңиздерди тактап берет. Ошондой эле эмгек келишим, трудовой договордун дагы базада барбы, налог төлөнөбү, төлөнбөйбү, анда сиздерге тактап берет мекендештер. Дагы түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Telegram ссылкасын коюп койдум, ошол жактан дагы маалыматтарды алсаңыздар болот. Дагы биздин мекендештерибиз аябай көп болуп жатат. Жакында биздин WhatsApp группабыздан суроо жоопторду кылабыз юристтер менен. Ошол регистрацияга биз Аминага каттоого турсак, налог төлөнөбү, казайын уруксат бербей атат деген дагы мекендештер бар. Ошондой көйгөйлөр болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Кийинки берүүдө юристтер менен ушул тууралуу маалымат бермекчибиз. Жария. Кыялдагы үй эми чындык. Стоп кочевник кыймылсыз мүлк агенттиги менен үй алуу оңой жана ишенимдүү. Россияда жашап иштеп жүргөн мекендештер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. Баштапкы төлөмсүз каалаган райондон үй алып калууга жетишип калыңыз. Кимдерге ылайык? Россия жарандары, СНГ өлкөлөрүнүн жарандары, жумушчулар, мигранттар. Биздин кызматтар: ипотеканы одобрение кылуу, ипотекалык камсыздандыруу, рефинанс, сатып алуу, сатуу келишимдери, керектөөчү кредиттер, социалдык жардам алуу, салыктык кайтарым, балдар жөлөк пулу жана башка. Биздин дарек: метро Семеновская, Семеновская площадь, дом 7. Байланыш: WhatsApp +7 985 958 91 93. Суроолоруңуз болсо бизге жазыңыз. Жардам берүүгө даярбыз. Үй алыңыз, жакшы жашоо кылыңыз. Үй алыңыз, жакшы жашаңыз. Жакшы жашоо кылыңыз. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сиздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7 905 752 42 84, +7 905 750 49 84, +7 967 108 40 84.